Бас мырза, мына аэропорттук ушул жетекчилигине келгениңизден бери бир топ баягы өзгөрүүлөрдү байкап атабыз да. Жаңы техникалар сатылып алынып атат. Мындай нерселерди биз блокка чейин баягы көп көргөн эмеспиз. Анан ушул өзүңүз ушу келгенден бери эмнелерге жетише алдыңыз, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Биринчиден биз баягы билесиз да, техникалар алынганда бүт мындай чоң контракттар түзүлгөндө көбүнчө коррупцион элементтер болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен келгенде баштап эле биринчи иреттен мен управление по противодействию коррупции дегенди ачтым. Анан кийин перекрестный 2 комиссия түзүп прямой заводдордон алганга шарттарды түздүм да. Анткени болсо азыр Кыргызстан боюнча өзүңүздөр байкап атпайсыздарбы? Борьба с коррупцией болуп атат да. Ошонун в рамках этого биз дагы ошондой жолго түшүп, биз дагы азыр напрямую поставщиктердин өздөрү менен иштеп баштадык. Уже мурункудай баягы ортомчу компанияларды четке чыгарып атабыз, прямой производителдин өзүнөн алып баштап атабыз. Ошонун натыйжасында көп экономия бизде болуп атат. Мына былтыр деле байкадыңыздар, биз 23 жылды 6 миллиардтан ашыгыраак таза киреше менен жаптык да. Техникалар боюнча айтсам, биз көптөн бери аэропортто могул ар бир самолетторду тейлөө өзүнчө техникалар болот да. Специальная техника деп коет. Бул өтө көп түрдө. Ошондон биз 103 позиция техникаларды былтыр конкурстарда объявлять этип, заводдор менен прямой сүйлөшүп, ошолорду алып баштадык. Биринчилери азыр өзүңүздөр деле соц тармактардан көрүп аткан болуш керексиздер. Биринчилери келип баштады. Көбү болсо могул азыр жаз айынан переходящий жай айына бардыгы келип бүтөт. Ошондо 103 позиция техникалардын бардыгы келет. Андан башка бизде туундук компания бар. Мурун Интек деп аталчу, азыр болсо биз ребрендинг кылып, аны Осман Oil деп атаганбыз. Ал компания дагы мурун баягы иштеп жүрүшкөн, заводдор менен прямой эмес, трейдерлер менен же торговый домдор менен. Анан ошону дагы биз жетиштик, азыр напрямую заводдордун өзү менен контракт түздү. И соответственно ошонун аягынан азыр экономия болуп, топливонун баасы дагы арзандады. Азыр мисалы ошол Манас аба майданы кара тизме маселеси бул качантан бери эле көтөрүлүп келаткан маселе да. Бул мисалы карапайым элге түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бул деги эле эмне, бунун кайсыл критерийлерин улам мындай нерсеге түшүп калды, андан чыгыш үчүн эмне болуш керек? Бул жерди мен тууралап кетейин. Манас аэропорту гана эмес. Бул аэропортко тиешеси жок. Бул биздин жарандык авиация кара тизмеге кирип кеткен. То есть булар Евросоюз келип бизди жалпак тил менен айтканда, бизди келип текшергенде айтып атат: силер берип аткан сертификациялар ошолор эле пилотторго, ошол эле стюардессаларга, ошол эле самолетторго, ошол эле аэропортторго берип атканда, силер ошол биздин критерияларга жооп бербей атасыңар. Силерде коррупционный элементтерге көп ыңгайлуу жолдор бар экен. Ошон үчүн ошолордун бардыгын жойсоңор, силер кара тизмеден чыгасыңар деп айтып атат. Ошол боюнча бизде азыр жарандык авиациянын өзүңүздөр билесиздер, жаңы жетекчиси келген, Данияр Кубатбекович деген. Ал мына жакында Европага барып, Бак Тергеевич менен да ошол жерден Евросоюздун представительдери менен жолугуп сүйлөштү. Ага чейин да бир жолу барып келген. Уже булар дорожный картаны түзүштү. Кудайым буйруса, ошол дорожный карта менен иштешет. Бирок бул дагы оңой нерсе эмес да, чыгыш. Бул бир күндө эле чыгып кете турган нерсе эмес. Бул поэтапна чыгат. Бул жаңы экен, могул жер жаңы жасалган. Бул бизнес лаунч. Бизнес лаунч болуп калат, Бул убакача мындай жок болчу, же жаңы ремонттон өттү? Бул бар болчу, бирок бул жаңыланды. Жаңыланып жасалды. Бул жак бул жанагы пассажиры жана приоритет деп коет, жанагы бизнес класс менен учкан, же жанагы банковская карталар привязанный, жанагындай Platinum, Infinity деген ошондой программалар бар. Ошолор менен колдонула турган зал.
Муну платныйда колдонсо болот. Жарандар отдельный, если аларга привязка жок болсо, анда отдельно төлөп деле отуруп өзүнүн рейсин күтүп отурса болот. Манас мырза, эми ушул жанагы бир канча жолу сиздер айттыңыздар жана техникалардын алынышы боюнчачы. Анан мынча нерсенин баарына мына учактар сатылып алынып атат, техникалардын алынып атат. Кайсы эмненин эсебинен жанагы башта айттыңыздар, коррупцияны баягы токтотуу жолу менен болду депчи. Андан башка дагы кайсы факторлор буга себеп болуп атат? Бунун бир нече бир факторлор бар. Бул деген биринчиден бизде ошол эле коррупция менен катуу күрөшүү. Экинчиден бул баягы эле коммерческая деятельность, привлечение. Анан кээ бир моменттерде жанагы упущенная выгода деген да болгон. Ошолордун да баардыгын биз восстанавливать этип чыктык да. Ошонун артынан биз мына жакшы. Анан кийин бул төртүнчү фактор, конечно, бул мамлекеттин өзүнүн баягы стабилдүү бир ыгына түшүп, мамлекет туристтер келип, бул авиасообщение деген биздин мамлекеттин өтө экономикасы менен бирден бир тыгыз байланышкан отрасль да. Ошон үчүн бул дагы бир показатель, что мамлекет өнүгүп атат, мамлекетте стабилдүүлүк болуп атат деген показательдердин бири. Бизге Кыргызстанга келебиз деген адамдар көбөйүп атат. Учуп бөлөк жака барып келебиз деген. Бизде азыр мына эл өздөрү көп мага соцсеттерден да жазышат. Эмнеге Бишкектен прямой Таиландка, Вьетнамга ачпайсыңар депчи. Былтыр мен айткан болчумун, что биз ачабыз деп. Биз бир компания менен, таиландский компания менен сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп, алар учабыз деп өздөрүнүн сөзүн беришкен болчу. Биз аны биздин жарандар плюс Россиядан келген жүргүнчүлөр транзит биз аркылуу учушмак да. Ошондой келишимге келгенбиз. Бирок алардын авиапаркынан жетиштүүсү болгондуктан, жетишпегендиктен токтоп калды ал проект. Быйыл дагы сүйлөшүп атабыз. Өзү бизге керек да, биздин дагы азыр жарандар көп эс алып калышты. Өзүңүздөр деле байкап болуш керексиздер. Мурун мисалы үчүн Турция, Дубай эле болсо, азыр уже Вьетнамга барып калышты, уже экзотиканы, уже Таиланд. Бул убакка чейин ушул Манас аэропорту баягы жаңы учак сатып алыптыр, же болбосо алган атат кайын деген нерсе бизге мындай жомок сезилчү да. Анан сиз өзүңүз баягы бир нече ирет Канадага да барып келдиңиз окшойт. Ушул биздин учактар боюнча кандай жасалып атат, жаңы алынып аткандар, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул долбоор жеке биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен болду. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда өзүбүздүн мамлекеттик учактарыбыз жок. Эл ташыганга. Эмне үчүн жок? Бүт эле мамлекеттерде. Мына Өзбекстанды алайлы. Өзбекстанда 33 самолету бар. 33 чоң самолеттор бар. Мамлекеттин өзүнүкү. Казакстанда Эйр Астананы айтайлы. Эйр Астана андан да көп самолеттор бар. Бизде Кыргызстанда бир дагы учак жок экен. Анан кийин урматтуу президентибиз көтөрүп ушул демилгени задачаларды койду. Анан кийин болсо биринчи задача, биринчи фаза бизде турду ички каттамдарды камсыздоого. Ички каттамдарды камсыздоого биз чоң самолетторду ала албайбыз. Анткени болсо биздин бүт региондо турган аэропортторубуздун бардыгы учуп конуу тилкелеринин бардыгы мурунку стандарт менен коюлган. 1800, 1600, 2000 метрлик. Ошо критерийге карата биз самолетторду мониторить этип, рынокто, мировой рынокто мониторить этип, анан кийин ДХ-Ландтын Dash 8 Q400 деген самолетуна токтодук. Бул самолет биринчиден турбовинтовой двигательдер менен двигательдери бар. Ал биринчиден экономикасы жакшы. Экинчиден бул дүйнө жүзүндө өзүнүн аябай жакшы мындай эметкен да, бөлөк мамлекеттерде региональный именно рейстерде өзүн аябай жакшы көрсөткөн эмелери бар. Японияда көп колдонулат, Канадада, Америкада көп колдонулган самолеттор булар.
Анан ошо самолетторду алдык. Азыр экөөнү сатып алдык. Былтыр биз сентябрда кол коюшу болду. 2013 самолеттор. Алар азыр болсо биздин жарандык авиациянын өзүнүн талабына карата модернизацияны өтүп атат. Жанагы биз Кыргызстан тоолуу мамлекетпиз да. Тоолуу мамлекет болгон үчүн бизге обязательно жана кычкылтек системасы коюлуш керек да. Кислородная система деп коет. Ошол коюлуш керек. А турбовинтовой самолеттордо өзү базовый комплектация андай болбойт. Только реактивный самолеттордо болот. А реактивный самолетторду эмне үчүн алган жокпуз? Анткени алардын потребление топливасы көп болот. Экономика соответственно кымбатыраак болот. А бул социальный проект. Баягы президентибиз өзү айтып атпайбы? Элге бул билетти арзандатыш керек деген. Ошон үчүн биз турбовинтовой алдык. Бирок кычкылтек системасын азыр биз коебуз. Ошол убакыт кармап атат. Андан башка азыр биз өзүнүн бир определенный чектери болот. Ошолорду өткөрүп атабыз. Кудайым буйруса, жайында бул самолетторубуз поэтапно келет. Биринчиси бирөөсү келет, анан кийин артынан дагы бирөөсү келет. Андан башка быйыл азыр дагы биз ошо завод менен сүйлөшүп атабыз. Быйыл дагы бир самолетко кол коюшканга. Ошондо бизде кудайым буйруса 3 самолет болот. Ошондо баягы жаңы сатылып алынган 2 учак келсе, ушул бүткөн аэропорттордун баарына каттайт да, ушундай. Бардыгына каттайт. Бирок мындай бардыгыбыз эле түшүнүп турабыз. Например, Нарынга биздин самолетубуз 80 месталык. Нарынга, например, 80 адам учпай калышы мүмкүн. Ошого мен азыр задача койдум. Биздин жанагы Осman Airlines деген компания өздөрү маршруттарды түзүп атышат. Бул мындай болот. Транзитный метод болот. То есть Бишкектен 10 адам чыкты, например, 10 билет сатылды Нарынга. Все, 10 адам отурат дагы, калган, например, 70 адам Ошко отурат. Кетет дагы Нарынга токтойт, 10 адамды түшүрөт, дальше Ошко учуп кетет. Эми ал жерге разворот бир көп болсо бир 10-15 мүнөт түшүрүп, кайра пассажирлар азыр Кыргызстан бардыгы бири-бири менен тыгыз байланышып калган азырчы. Азыр Нарындан Ошко учам дегендер болот. Бар. Оштон Нарынга келем дегендер болот. Ошон үчүн то есть ушундай потокту биз только транзитный метод менен иштейбиз. Анан кийин уже элдер көнүп, баягы спрос көбөйгөндө уже прямой уже учуп калганга биз шарт түзө алабыз. Ушунда мисалы Кыргызстандын бардык аймактарында курулган аэропорттордон биригип келип анан канча кадр сиздер жасаган, канча кадрды даярдаганга муктаждык болуп атат, анан ошол аэропортторго бөлүнө турган техниканын саны дагы бир каражат талап кылат да. Вот, ошолордун бардыгы жана 103 позиция айтпадымбы? Ошонун ичинде алынып атат. Ошонун ичинде биз баягы бул долбоор башталганда эле сразу бюджетке киргиздик. То есть аэропортту курабызбы, ага эмне техника керек деп список сразу алып эле биз уже договорлор түзүп, быйыл келип баштайт. То есть быйыл уже келгенден кийин уже аэропортторго жөнөтүп баштайбыз. Уже аэропорт ачылганда уже техникасы менен уже камсыздалган болот. Демек, кадр менен камсыздалган болот. Ошондо быйылкы жылы сиз айтып аткан ошо президентибиз демилгелеген социалдык долбоор башталат. Кудайым буйруса, ишке ашып, уже биз баштайбыз уже болду. Кирип келген, чет өлкөдөн келген адамга биринчи эле бул аэропорт биздин босогобуз да. Демек баягы ичиндеги мындан башка да толгонтокой маселелерди чечүүгө туура келген экен. Ошондой бар. Анан дагы бир момент бар, аны дагы айта кетсем болот сиздерге. Бул бизде өзүңүздөр көрүп калып атпайсызбы? Жана жүргүнчүлөр менен биздин сотрудниктердин ортосундагы келишпештик болуп кетип атат. Ал бардыгы эч кимге секрет эмес, бул соцсеттерде чыгып атат. Ошол жөнүндө дагы биз азыр мен мына жакында авиакомпаниялардын бардыгын топтоп атам. Анан биз менен авиакомпаниялардын ортосундагы келишимди мен карап чыгайын деп атам. Анткени болсо авиакомпаниялардын дагы сотрудниктери туура эмес отношение кылып коюшу мүмкүн. Жарандарга, биздин жүргүнчүлөргө. Ошон үчүн биз кандай юридикалык санкцияларды киргизе алабыз же штраф бере алабыз? Анткени ошондой жок экен биздин соглашенияда. Биз деген мы должны регулировать это все. Себеп баягы жеке компаниялардын кызматкерлери, жүргүнчүлөр болгон копол мамилеси сиздерге көлөкөсүн түшүрүп коюш. Анткени бардыгы эле баягы биздин жарандар билбейт да, ал ойлойт аэропортту. Аэропорт эмес, бул деген жеке компаниянын эмелери болуп атат да, сотрудниктери болуп атат. А биз ошолорго эме киргизели деп атабыз. Бир какой-то бир соглашенияда бир рычаг киргизип, чтобы мы могли регулировать это все.
ошол жагынанчы. Андан башка бул баягы булдай деле болуп турат. Именно бизнес сотрудниктер жүргүнчүлөр менен да болуп кеткен конфликтный ситуациялар болуп кетип атат. Аны болсо мен мына канча коллективге түшүндүрүп айттым, бирок тилекке каршы бул деген нерсе сразу эле оңолуп кетпейт экен адам. Анан болсо ошон үчүн мен азыр принудительном порядке ар бир сотрудник жүргүнчүлөр менен контакт болгон сотрудникте нагрудной камера коеюн деп атам. Ал дисциплинага жүргүнчүнүн өзүндө калып келет. Ооба. И сотрудниктин өзүндө калып келет. То есть эми тилекке мындай караганда принудительном порядке барып атам да, ошондой койчу. Андайга барбасам болбойт. Ооба, туура. Эми сизге соңку эркин микрофон. Быйыл 2024-жыл ошол биздин авиация тармагында жаңы баягы аба майдандары ачылган турат. Ошолардын баягы эмесин айта кетсеңиз, кайсыл убактан баштап бизде жаңылыктар боло баштайсыздар тараптан? Кудай буйруса, мына өйдө айтып кеттим, мен жанагы биздин туундук компания Osman Airlines деген компаниянын биринчи учагы бул июнь-июль айларында ушул жылдын күтүп атабыз. Ошол учак келет. Келгенден кийин эле бизде мына өйдө айтып кеттим мен сиздерге, Талас, Казарман, Кербен аэропорту, Нарынды бүтүрөбүз. Каракол аэропорту, мына өзүңүздөр көрүп калдыңыздар болуш керек, уже бүтөйүн деп калды. Анан ошол аэропортторго уже ачып баштайбыз. Быйыл уже могу жай айынан баштап, Кудай буйруса, бизде мындай көзгө көрүнүктүү көп жаңылыктар менен сиздерди, өзүбүздүн жарандарыбызды мындай кубандырайлы деп Кудай буйруса турабыз. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат.